Assalamu alaikum, kısa kabardın görücüleri, amansızlarбы? Мына эмесе биз Кызылкая шаарындагы кышкы автоунаа базары тартып көргөзөбүз. Андыктан бизге лайк жана подписка кылууну унутпаңыздар. Жана ушул видеолорду биринчилерден болуп көрүү үчүн колокольчикти басып коюңуздар. Аны эмесе туугандар бизге тартып көргөзөбүз, кеттик анда. Дейл Ласетти, жылы 2007, мына эмесе тартып көргөзөлүн анда. Өңү кызыл түстө, артынан бир карап кетсек, дискаларын караңыздар. Аябай сонун турат машинабыз. Муну айрылмастан көргөзүп кетсек, ал сиздерге баасын айтып көргөзөбүз. Андыктан бизге лайк басууну унутпаңыздар. Бул жерде баасыны 320 миң сом дейт. Эгерде жакшы көрүп жаткан болсо караңыздар. Бул жерде кыш болгондуктан суу болуп анча-мынча көрмөй калышы мүмкүн. Бирок көрүнүп турат, караңыздар. Көлөмү 1.6. Ушул нерге караласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо, анда эмесе биз тартып көргөзө берелик. Мына караңыздар, бул машинабызды айтып өтүп кетсек, Ford Focus баасыны 450 миң сом дейт. Жылы 2011. Сыртынан көргөзүп кетсек, урматтуу туугандар, мына ак түстө Ford Focus. Артынан бир көргөзүп кеттик. Мунун номери российский экен, өзүңүздөр баалап машина аласыздар. Nexia 2 кара түстө, мына караңыздар. Мунун тышынан айтып, сыртынан көргөзүп кетсек, Nexia 2 аябай сонун туруп, караңыздар. Азыр мунун сыртынан көргөзүп кеттик. Эми кызык эле жери, мунун баасын 270 миң сом дейт. Эгерде машина кызык болгон болсо, кайрыласыздар. Номерлери 0559 59 48 44 номерине калсаңыздар, сиздерге машинага толук маалыматты беришет. Дагы бир Nexia 2 автоунаасы. Мына караңыздар, сыртынан аябай, мына айтканда лялля деп турат да. Мунун баасына караңыздар. 370 миң сом дейт, жылы 2011. Анда эмесе сыртынан бир обзор кылып көргөзүп кетсек, авион 1.6 экен. Мына көргөнүздөй эле аябай таза машина. Бир да мындай сыртында кырылган, урулган жерлери жок. Көргөнүздөй эле. Эми бул машинабызга көргөзүп коелу. Караңыздар, Nexia 2'de мотор жагы да аябай таза экен. Өзү да мотору да таза машина, караңыздар. Шону жасалган. Эгерде машина кызык болгон болсо, кайрыласыздар. Ошол номерлерин кайрадан көргөзүп кетсек, ушул номерге кайрылып, толук маалымат аласыздар, силерге маалыматты беришет. 260 миң чакырым жүргөн экен машинабыз. Nexia 1 Корея дейт. Мунун сыртынан бир көргөзүп кетсек, жылы 95, көлөмү 1.5. Сыртынан караңыздар, өңү кызыл түстө. Машинага бир баа бериңиздер, өзүңүздөр. Караңыздар. Эми сырттан тартып көргөздүк. Энди баасына токтолсок, баасыны 150 миң сом дейт. Ушул жерге өзүңүздөр номерлерине кайрылып, толук маалымат аласыздар. Мына эмес урматтуу туугандар, апапокай болгон биздин ак ланысыбыздын баасын азыр силерге айтып көргөзөбүз. Биринчиден сыртын тартып көргөзүп кетсек, сыртынан бир караңыздар, арты ушундай кичине немеден экен. Өзүңүздөр баалап машина аласыздар. Азыр баасын тартып көргөзөбүз. Баасына токтолсок, баасыны 200 миң сом дейт, урматтуу туугандар. Номерлерине кайрылсак, 0559 150 753 номерлерине кайрыласыздар. Дейланес авион 1.5. Коробка механика. Nexia 2 автоунаасы, мына сыртына бир көргөзүп кетсек, жылы 2010. Караңыздар, азыр салон тартып көргөзөбүз. Машинага бир баа берип кеттиңиздер, азыр сиздерге баасына тартып көргөзөбүз. Машинабыз электропакет. Кызык эле жери ушул баасы болгон үчүн баасын 320 миң сом дейт. Көлөмү 1.5. Газ, бензин менен жүрөт экен. Matiz 1 кызыл түстө,
жылы 99. Az sizlerge bağısına da tolup keteriz. Bunun sırtından bir kırgızıp ketsek. Görünüşü aябай айта албайбыз, бирок сонун турат. Өзүңүздөр келишим баада аласыздар, ошол баага келишип соодалашуу жолдору менен аласыздар. Баасы 125 000 сом. Мотор коробка сойду, ходовка да зор экен. Ушуну менен караласыздар эгерде машина кызык болгон болсо. Срочно ушул Матис 2 автоунаа сатылат экен. Азыр мунун сыртынан бир көрүп кетсек. Өзүңүздөр машинага бир баа берип аласыздар. Бул машина өтө срочно сатылат экен. Ошондуктан арзаныраак беребиз дейт. Салонну бир көрүп койсок сиздерге. Мына. Өзүңүздөр машинага бир баа берип кетиңиздер. Азыр сиздерге баасын да айтабыз. Коробка механика. Бул жерге маалыматтарын жазып коюптур. Баасы канча экен? 350 000? 150. Баасында 150 000 сом дейт. Болушу 150 000 сом экен. Өзүңүздөр машинага бир баа берип аласыздар. Машина бирок срочно сатыкта. Матис 2 срочно сатылат экен. Мунун баасын азыр сиздерге айтып көргөзөбүз. Сыртынан бир көрүп кетсек, жылы 2003. Мына. Абалы көрүңүздөрдөй эле. Срочно сатылат деп турат. Баасына 160 000 сом дейт. Эгерде машина кызык болсо, келишим баада чыгып аласыздар. Номерлери бул жерде жазылып турат. Коробка автомат экен. Ушул жашыл түстөгү Матис 100 карап кетсек, мунун баасыны сизге тартып көргөзөбүз. Андыктан сыртынан бир обзор кылып көргөзүп койсок. Бул көргөнүздөрдөй эле Матис 1 аябай сонун турат. Жылы 2002. Баасы болсо 160 000 сом, коробка механика. Өзүңүздөр келишим баада аласыздар машинага баа берип. Матисти карап кетсек, азыр мунун баасын сизге айтып көргөзөбүз. Жылы 2004, көлөмү 08. Өзүңүздөр машинага баа бересиздер. Азыр сиздерге баасын да айтып көргөзөбүз. Мунун баасы канча экен ака? 280 кеми бар. Баасыны 280 кеми бар дейт. Өзүңүздөр келишим баада аласыздар. Эмес урматтуу туугандар, ошол акылаңызды тартып көрүп кетсек, мунун маалыматтарын токтолсок, жылы 98. Ушуну караласыздар. Сыртынан бир көрүп кетсек, анан сиздерге баасын да айтып кетебиз. Салонунда бир көрүп койсок сиздерге. Да. Кызык эле жери, мунун баасыны 150 дедиңиз, а? 150 000 сом дейт. Кеми бар. Кеми бар. 150 000 сом кеми бар дейт. Кызылаштай кеми бар деген. Эмес урматтуу туугандар, ушул ланска токтолуп кетсек, бул ланын сөзүнүн баасын азыр сизге тактап көргөзөбүз. Андыктан сыртынан бир көрүп кетсек, түсү ак түстө, өзүңүздөр көргөнүңүздөй эле. Эгерде машина кызык болсо, өзүңүздөр баалап келишим баада аласыздар. Азыр бул жерде маалыматтарын көрсөтсө, жылы 2010 экен. Объем болсо 1.3. Номерлери 0774 04 31 95. Номерлерine кайрыласыздар. Эми баасына токтолсок, баасы канча экен? 150. Баасына 150 дейт. Дагы бир Тико автоунаас. Муну жылы 95 дейт. Сизерге баасын айтсак, баасын 170 000 сом дейт. Мына машинага бир баа берип кетиңиздер. Көрсүлөр, азыр бул жердеги ушул Тикозду карап кетсек, Тикоздун баасын сизерге азыр айтып көргөзөбүз. Баасы канча экен ака? 80.
Бағасына 80 миң сом дейді. Көріңіздер эле. Машинаға бір баға беріп кетесіздер. Бұл Matiz 200 айтып кетсек, мұның жылы 2004 дейді. Бағасын болса 150 миң сом дейді. Сыртынан бір көргізсек. Açık болса солында көргіземіз. Сыртынан көргеніңіздер эле. Өзіңіздер баға бересіздер. Номерлерін тартып көргөздік, андықтан қайырласыздар. Срочный ушул Matiz 200 сатылат екен. Мұның сыртынан бір көргізіп кетсек. Өзіңіздер қайырласыздар. Matiz 2. Өңі мындай темно-синий цвет екен. Эми маалыматтарына тоқталып кетсек, жылы 2006, көлемі 0.8. Варианттарға обмен бар екен. Бағасын айтсақ, бағасыны 200 миң сом дейді. Коробка механика. Газ бензинмен жүрөткен машинасы. Мына ушул Nexia 1 дағы срочный сатылат екен. Мұның бағасын айтсақ, бағасыны 130 миң сом дейді. Яғни мұның маалыматтарына тоқталып кетесіздер. Жылы 2005, көлемі 1.5. Мұны сыртынан бір көріп кетсек. Өзіңіздер машинаға баға беріп, келісім бада аласыздар, сіздерге түшіріп берсеңіз дейді. Салонны бір обзор қылып көріп қойсақ. Салонны көргеніңіздер эле. Сон тұрады. Мына емес урматтуу угандар, Giat жылы 2004, мына сыртынан бір көргөзүп кетсек. Абалы көргөнүздөр эле, мына сон турат, дөңгө сары түстө. Мына сыртынан айтып кетсек, шириги да жок экен, урулган жери да жок экен. Эми мунун кызык эле жери баасын айтсак, баасын 330 миң сом дейт. Вариантка жокто жазып коюштур. Номерлерге кайрыласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо, объему 1.4. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул Santa Fe'ni айтып кетсек, мунун сыртынан бир карап кетесиздер. Бунун бирок баасын биле албадык, баасын жазышпаптыр. Эгерде машина кызык болгон болсо, номерлерине татып көргөзөбүз. Өзүңүздөр келишим баада аласыздар бул машинаңызды. Бул жерде кичине урулган окшойт, ошону да байкап кетесиздер. Караңыздар, жылы 2002 экен, объем 2.4. Номерлери 0553 08 09 18. Ушул номерге кайрыласыздар. Коробка механика экен. Hyundai Elantra автоунаасы сатыкта. Муну караңыздар. Мунун сыртынан бир көрүп кетсек, азыр баасын сизге атып көргөзөбүз. Андыктан бизге лайк жана подписка кылып унутпаңыздар. Өңү кызыл түстө, объем 1.6. Мына караңыздар, сыртынан бир обзор кылып көргөздүк. Эми мунун кызык жери баасын айтсак, баасы болсо 250 миң сом кеми бар. Яна караңыздар. Ушул номерге кайрыласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо. Жылы 2005, коробка механика. Мына эмес урматтуу угандар, Starex сүйүүчүлөрүнө Starex'тарды көргөзүп кетсек, сыртынан башта бир көргөзсөк, анан сиздерге баасын да айтабыз. Өзүңүздөр сыртынан да баа бериңиздер. Мына сыртынан аябай сонун турат. Эми бул биздин кызыганын аябай сонун Starex'терден болот экен. Эми мунун жылы 2000 экен, баасы 350 миң сом дейт. Вариантка да болот экен, эгерде кире алсаңыздар. Механика экен, коробка. Мына машина сыртынан көргөзүп кеттик сиздерге. Мына эмесе урматтуу угандар, Lacetti жылы 2003. Муну сыртынан көргөзүп кетсек, өңү боз түстө. Абалы көргөнүздөр эле аябай сонун турат. Lacetti. Энди мунун баасына токтолсок, баасын 410 миң сом дейт. Көлөмү 1.5. Номерлерди көргөнүздөр, ошол номерге кайрыласыздар, эгерде машинаңыз кызык болгон болсо. Салонун бир көрүп кетсек анда. Салонун мына көргөнүздөр эле аябай сонун турат. İçine bir bağ veringizler. Коробка механика.
içinde çikolata tağılıp kalıптır. Özünüzдөр машинаға баға беріп, келісімді аласыздар. Hürmetli туғандар, Audi sürücülerin Audi'ni tartıp көргізіп кетсек, Audi A6. Bunun жылыны 2001 дейді. Объем 2.4. Hemen bunu sırtından көргізіп кетсек. Sırtı көргеніңіздердей аябай сонун тұрады. Қараңыздар. Өзіңіздер баға беріп машина аласыздар. Саудалаушыларда бар екен, мұның бағасыны 370 мың сом дейді. Анда кеме бар екен. Ушул номерлерге қаралып кетесіздер да бір көріп қойсақ. 0771 36 83 46 номеріне қайырласыздар. Ушул Матизекini айтып кетсек, қазір мұның бағасыны сыры тартып көрсеңіз. Бағасы қанша екен ака? Ол 160 мың тапсыр. Бағасыны 160 мың сом дейді бұл үшін. Көзіңіздер көргендейлі сон тұрады. Өзіңіздер баға беріп машинаға аласыздар. Номерлерін айтып кетсек. Номеріңізді айтып қойсаңыз. Şu Matiz'e номерге қайырласыздар. Audi sürücülerine ушул Audi'ni тартып өтүп кетсек, бұл Audi'nin сыртынан bir көріп кетсек, азыр бағасын да айтабыз. Мына қараңыздар, бұның алды көргеніңіздерде эле сонуп турат. Audi A6. Эми bunun бағасына тоқталып кетсек, бағасын 370 мың сом дейді. Саудалаушылар да бар екен, номерлерін азыр сіздерге сұрап айтабыз. Номеріңізді айтып қойсаңыз, ака? 771 күні. Тоқтаманда. Бұл машинада тоқталып кетсек, сыртынан бір қараз сіздерге көргізелі. Егерде ушул машинада қызық болған болса, қайырласыздар. Сыртынан бір көргізіп кеттік сіздерге. Енді азыр бағасыны да айтып көргіземіз. Бағасына тоқталсақ 325 мың сом дейді бағасыны, көлемі 1.2, жылы 2004. Егерде ушул машина қызық болған болса, егерде Matiz экиңиздер болған болса, келишим бада ушул машинаға алмаштырып алсаңыздар болады. Мен бар екен ушул машинаға. Kia Morning жылы 2019, мына сыртынан бір көріп кетсек. Сыртынан қараңыздар, аябай сонун турат. Bunun en kızıqlı jeri бағасыны 750 мың сом дейді. Вариантқа жоқ екен бірақ. Объем 1 екен. Егерде машина қызық болса, бұл номерлерін айтып баптыр. Номерлерін айтып сізге көргіземіз. Қымбатты көршілер, мына қараңыздар, Ford Focus жылы 2003. Көлем болса 1.6 екен. Қараңыздар. Өзіңіздер машинаға баға беріп аласыздар. Қазір бағасын айтабыз сіздерге. Ошол қызық эле жери бағасы болтпай ба? Ошол 1.8 екен. 1.8 дизель екен. Адашып кетіппиз. Бағасын болса 300 мың сом кеми бар дейді. Өзіңіздер машинаға баға беріп қайрып аласыздар. Номерден сізге тартып көргөздүк. Chevrolet Spark жылы 2018, сыртынан bir көріп кетсек. Біздің Spark'тардың жаңы көрініш екен. Chevrolet Spark. Açık болса соны көрсек. Машина жабық екен бірақ. Бірақ бағасыны болса 580 мың сом дейді. 63 мың километр жүрген екен. Коробка механика. Көріңіздерді сіздерге номерлерін тартып көргөздік, қандықтарым қайырласыздар. Жигули 07 автоунасы жылы 2005 екен. Карбюратор. Бұның сыртынан бір көріп кетсек. Өңі ақ түсті. Өзіңіздер машинаға бір баға беріп кетіңіздер. Бұның қызық эле жерін айтсақ, бағасыны 100 мың сом дейді.
Ушул нөмерге кайрыласыздар эгерде машина кызык болгон болсо. Chevrolet Lanos, bunun жылын 2006 дейт. Сыртынан бир сире көрүп кетсек. Көрүнүшү көрүңүздөр дейле. Аябай сонун турат, азыр салонду тартып көрөбүз сиздерге. Мына. İçinde atat koyuyor. Салонду тартып көрсөк, мына караңыздар. Салонду өзүңүздөр бий бар берип кетиңиздер. Только miniş gerek. Vallahi. Basını 190 ming so'm dedingiz ha? Basını 190 ming so'm deydi. İşi yo'q deydi. İşi yo'q deydi. Mashinani только minish kerak, benzin quyish kerak deydi. Nexia 2 aq tusda. Bunun bu yilni 2011 deydi. Sirtdan bir sizlarga ko'rib ketsek. Mana qarangizlar, o'zingizlar mashinaga baho berib ketasizlar. Mana qarangizlar. Ya'ni ma'lumotlarni to'plab ketsek, bahasini 585 ming so'm deydi, ko'lami 1.6, коробка mexanika. Buni aq tusda Matiz 2 avtonoz, bunun bahasini 230 ming so'm kemi bor deydi. Sirtidan bir sira ko'rib ketsek, o'zingizlar mashinaga baho berib, kelishim turda söyleshib olasizlar mashinaga. Salonni bir ko'rib ketsek, коробка mexanika. Şondan narxını aldıradi. Ушул жашыл түстөгү Matiz 2-ни карап кетсек, коробка автомат жылы 2007, сыртынан bir көрүп кетсек. Өңгө көргөнсүздөр жашыл түстө. Сиргаз толук маалыматтарын татып көрсөңүз. Баасын 260 миң сом дейт. Иши жок, только айдаш керек дейт машинаны. Мына эмесе туугандар, Tico кызыл түстө, жылы 96. Сыртынан bir карап кетсеңиздер. Өзүңүздөр машинага bir баа берип сүйлөшүп аласыздар. Азыр баасыны толук маалыматты сиздерге көргөзөбүз. Баасыны 95 миң сом дейт. Ушул нөмерге караласыздар, сиздерге толук маалыматты беришет. Коробка механика. Matiz 2, ушул машинаны сиздерге bir тартып көрөзүп кетсек, мунун привозный Корея. Сиздерге баасын тартып айтабыз. Эми мунун сыртынан bir баа берип кетсеңиздер, сиздерге салонду тартып көргөзөбүз. Машина ачыкта? Ачык экен мына. Салонун көрсөк, караңыздар. Салонуна bir баа берип кетесиздер. Коробка автомат. Машинага bir баа берип, келишим түрдө аласыздар. Baası 250 да? Baası 250. Bunun рассрочкага да берет экен Матизде. Бөлүп төлөп алсаңыздар болот экен. Мына ушул көк түстөгү Matiz 200'ди карап кетсек, мунун көрүнүшүнө караңыздар, аябай сонун турат. Мына айтканда пай дей турган машина экен, караңыздар, аябай сонун. Артынан bir баа берип кетиңиздер, аябай сонун жасалган экен. Салондагы тартып көргөзөбүз. Кызык эле жери мунун баасыны 300 миң сом дейт. Мына ушул жерге толук маалыматты жазыптыр. Машинага bir баа берип кетесиздер. Ак түстөгү Tico'ду карап кетсек, мунун жылы 94 дейт, объем 08. Баасыны болсо 75 миң сом дейт. Сыртынан bir көрөзүп койдук. Мына караңыздар. Дагы bir Tico автоноз. Мунун жылы 95 дейт. Сизерге баасын айтсак, баасыны 170 миң сом дейт. Машинага bir баа берип кетиңиздер. Көргөчүлөр, азыр бул жердеги ушул Tico'ду карап кетсек, Tico'дун баасын сизерге ажыратып көргөзөбүз. Baası kanca ekan aka? 80. Baasını 80 ming so'm deydi.
Көргөнүздөр эле. Машинага бир баа берип кетесиздер. Туугандар, ушул порттар бирди көргөзүп кетсек, түсү ак түстө. Мына караңыздар, азыр бул жерде толук маалыматты жазылып турат. Мына 0222 ушул нөмөргө кайрыласыздар. Объем болсо 2.5. Сыртынан бир көргөзүп кетсек, азыр баасын айтабыз сиздерге. Мына караңыздар. Абалы көргөнүздөрдөй эле аябай сонун турат. Өзүңүздөр баалап, келиш үчүн баалата аласыздар. Эми мунун баасы канча экен? 900 кем бар. Мунун баасынын 900 кеми бар дейт. Эгерде машина кызык болсо, соодалаш жолдор да бар, Соодалаш жолдор да бар экен. Машинабыз жыл 2003 көргөнүздөй эле мына толук маалыматты сиздерге бердик. Андыктан бизге лайк жана подписка унутпаңыздар. Мына туугандар, ушул Мерске токтолуп кетсек. Мунун жылы 94 дейт. Объем 1.8. Баасын көргөнүздөрдөй эле 330 000 сом дейт. Сыртынан бир сире көргөзүп кетсек. Абалы көргөнүздөрдөй эле. Салонуна бир баа берип кетиңиздер, караңыздар. Ичеси аябай сонун жасалганы, чехолдор менен тагылып коюптур. Машинага бир баа берип, баасын келишип аласыздар. Hyundai Santa Fe, мунун сыртынан бир көргөзүп кетсек. Жылы 2007, газ бензин менен жүрөт экен. Объем 2.4. Мына караңыздар, дискаларын көрүңүздөр, аябай мощный болуп жасалган экен. Азыр мунун кызык жери баасы да, баасын да тартып көргөзөбүз. Мунун баасыны болсо 500 000 сом дейт. Эгерде машина кызык болгон болсо, келишим баада аласыздар. Hyundai Avante автоунаасы, жылы 99. Көлөмү болсо 1.5, сыртынан бир көргөзүп кетсек, урматтуу туугандар. Өзүңүздөр машинага баа берип, келишим баада аласыздар. Азыр баасыны да сиздерге айтып көргөзөбүз. Кызык эле жери мунун баасыны 220 000 сом дейт. Ушул нөмөргө кайрыласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо, коробка механика экен. Урматтуу туугандар, ушул Жигулини караңыздарчы. Жигули 01 автоунаасы, сыртынан бир көргөзүп кетсек, азыр сиздерге баасына тартып көргөзөбүз. Тюнинг аябай сонун жасалгантыр, караңыздар. Машинага бир баа берип кеттиңиздер. Мына караңыздар, сары түстө. Ачык болсо сонунда көргөзөлүк. Жабык экен. Мына. Машина аябай сонун жасалгантыр, караңыздар. Пай дей турган машина экен. Баасыны болсо 200 000 сом дейт. Ушул нөмөргө кайрыласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо. Жигули 07 автоунаасы, муну машинага бир баа берип кеттиңиздер. Өңү болсо темно-зеленый цвет экен. Ушул жерге кайрыласыздар, нөмөрлөргө сиздерге толук маалыматты беришет. Жылы 2008, сыртынан бир көрүп кетсек. Коробка механика. Машинага бир баа берип кеттиңиздер. Эгерде машина кызык болсо, кайрыласыздар. Chevrolet Lacetti автоунаасы, жылы 2005. Сиздерге сыртынан бир көрүп кетсек, азыр баасын да айтабыз. Караңыздар, өңү көргөнүздөй эле көк түстө экен. Баасына токтолуп кетсек, баасыны болсо 410 000 сом дейт. Родной краска экен. Көлөмү 1.6. Эгерде машина кызык болсо, ушул нөмөргө кайрыласыздар, сизге толук маалыматты беришет. Мына ушул машинабызды көргөзүп кетсек. Жылы 2004, көлөмү 1.8. Коробка механика. Машинага бир баа берип кеттиңиздер, караңыздар. Dea Lacetti. Эгерде машина
кызык болгон болсо караластар, силерге толук маалыматты беришет. Ушуну караластар. Mercedes E260. Bunun malumatları көрсөтсөк, баасын 650 миң сом деп номерлерин көрүңүздөр. Жылы 2003 Avion 2.6 ekan. Sırtынан sizlerge bir kırıyoruz geçsek. Salonunu bir tat görürsek. Salon karanızlar. Salon yavaş son. Эгерде машинаңыз болгон болсо, номерлерине кайрылып, толук маалымат аласыздар. Toyota Yaris автоунаасы, жылын 2003 дейт. Сыртынан bir карап кетсек, машинаны bir өзүңүздөр баалап аласыздар. Азыр силерге баасын да тартып көргөзөбүз. Baasına toktosok, baasına 400 миң сом дейт, көлөмү 1. Коробка механика. Шуну бирге караласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо. Мына туугандар, дагы бир ак портер, мунун сыртынан да бир көргөзүп кетсек, азыркы баасын да кайтабыз. Сыртынан бир көргөзүп кетсек, абалы көргөнүңүздөрдөй эле орточо абалда. Өзүңүздөр баалап келишимат аласыздар. Эми bunun baasını айтып кетсек, баасын 600 миң дейт, кеми бар. Ушуну менен караласыздар, эгерде машина кызык болгон болсо, силерге толук маалыматты беришет. Жигули 06 автоунаасы караңыздар, тюнинг аябай жасалган экен. Мотор жагына бир баа берип кетиңиздер. Бул машина аябай сонун жасалган экен. Дискаларына бир баа берип кетиңиздер. Sonun жасалганыптыр. Пай дей турган машина экен бул машинасы. Эми мунун салону көрүп кетсек, караңыздар. Ичи да аябай сонун, бир өзгөчө кожаный салон. Азыр мунун маалыматтарын көрүп кетсек, şu жерде бүт жазып коюптур. Руль электро дейт. Жыл 96 инжектор, Avion 1.6 230 миң сом дейт баасыны. Ушуну эле кайрылып, машинаны келишим баада аласыздар. Honda Fit ак түстө. Жылы болсо 2002, сыртынан бир көрүп кетсек. Азыркы баасына тартып көргөзөбүз. Андыктан сыртынан бир баа берип кетиңиздер. Азыр мунун баасын айтып кетсек, баасыны 550 миң сом дейт. Ушуну эле караласыздар, Avion 1.5. Коробка автомат экен. Audi B4 автоунаасы, мунун жылы 90 экен. Мына караңыздар. Машинага бир баа берип кетесиздер, көлөмү 2. Азыр силерге мунун кызык эле жери баасын да айтабыз. Өзүңүздөр машинага бир обзор кылып кетсек. Açık olsa salonu көрөсөз. Salonu караңыздар, коробка механика экен. Эми кызык жери баасыны 150 миң сом дейт. Мунун ошол